Монополияга каршы күрөшүү мамлекеттик агенттиги ЕАЭП мамлекеттериндеги жана Өзбекстан менен Тажикстандын бензин менен дизель майынын баасын салыштырды. Күйүүчү майдын ЕАЭП жана коңшу өлкөлөрдөгү 4-ноябрга карата баасы. Кыргызстанда АИ 92 маркасындагы бензин 58 сом 10 тыйын, Казакстанда 36 сом 90 тыйын, Россияда 56 сом 20 тыйын, Белоруссияда 69 сом 40 тыйын, Арменияда 88 сом 70 тыйын, Тажикстанда 84 сом 50 тыйын, Өзбекстанда 72 сом 80 тыйын. Ал эми АИ 95 үлгүсүндөгү бензин Кыргызстанда 60 сом 90 тыйын, Казакстанда 42 сом 90 тыйын, Россияда 61 сом 80 тыйын, Белоруссияда 72 сом 90 тыйын, Арменияда 92 сом 30 тыйын, Тажикстанда 86 сом 80 тыйын. Ал эми Өзбекстанда 76 сом 80 тыйын. Дизель майы тагыраагы солярка Кыргызстанда 53 сом 60 тыйын, Казакстанда 56 сом 50 тыйын, Россияда 61 сом 70 тыйын, Белоруссияда 72 сом 90 тыйын, Арменияда 87 сом, Тажикстанда 86 сом 80 тыйын, Өзбекстанда 76 сом. Таблицада көрүнүп тургандай, Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы башкаларга салыштырмалуу өтө жогору эмес. Бензин баарынан Армения менен Тажикстанда кымбат. Россияда эгер бензин менен дизель майына болгон экспорттук баа ички шарттуу баадан жогору болсо, анда мамлекет айырманын бир бөлүгүн өндүрүүчүлөргө компенсация катары төлөйт. Эгер көрүнүш тескерисинче болсо, анда мунай компаниялары айырманы бюджетке төлөйт. Адистердин айтымында бул нерсе ички рыноктогу бааларды кармап турууга жардам берет. Казакстандан мунай өзүнөн чыгат жана өлкө ичиндеги заводдордо кайра иштетилип, республикадагы керектөөчүлөрдү бензин менен толук камсыздайт. Ал эми дизель майынын 30% жакыны Россиядан импорттолот. Мунай Казакстандын заводдорунда базардык эмес, өз баасында жеткирилет. Беларуста мунайды кайра иштетүүчү 2 ири завод бар. Мамлекет аны көзөмөлдөөчү акция патентине ээлик кылат. Өндүрүш өлкөнүн күйүүчү май менен толук камсыздайт. Мындан сырткары республика мунай продуктларын экспорттойт. 2020-жылы экспорттун көлөмү 8,49 миллион тоннаны түздү. Армения Кыргызстан сыяктуу эле импорттон көз каранды. 2020-жылы Армениянын импорту 20,5% өскөн. Өлкөнүн негизги импортчулары Россия жана Иран.